Allah sağa жардам берерде, Allah seni бұл жашоодо көтөрөрдө, sen 3 этаптан өтөт экенсиң. Биринчи этап бул кудуктун түбү. Sen жашоодо катуу сынасың. Катуу сынасың, анан сен оюңа келет, баягы мындан дагы жаман нерсе болбойт. Болгон жаманы ушул. Мен ушундайга келип такалдым деп ойлойсуң. Өзүңдү таштайсың. Экинчи этап. Экинчи этапта sen Алладан жардам сурайсың. Экинчи этапта сага осознание келет, түшүнүк келет. Жашоону чындап түшүнөсүң. Жашоодо чындап ойлоносуң. Өзүң жазайын десең, көп ишти колуң менен жасап түздөй албайсың. Анан ошондо sen чындап бул жашоодо адамдарды дагы, бул жашоодо неге келгениңди, эмнени жазаш керек, эмнени жазабаш керек, кандай мамиле күтүш керек, кандай мамиле күтпөш керек, эмнеден башташ керек, эмнеден бүтүш керек, эмнени кармап калыш керек, дагы эмнени кое бериш керек, бардыгын түшүнөсүң. Ошол кезде sen чындап Аллага жалынасың. Аллага жалынганда Алла сени колуңдан тартып алып кетпейт. Ал сага жол көрсөтөт. Ошол жол менен 3-чү этапта sen өзүңдү табасың. Ошол биринчи жашооңдогу болгон кыйынчылыктар, жаман күндөр, жана антип мындан дагы жаман болбосо керек деген жашооңду сүйөсүң. Ошого өтө кубанасың, ошого ыраазы болосуң. Анткени ошол кыйынчылыктардын бардыгы сени чындап ойготкон болот. Ошол кыйынчылыктардын аркасынан анан sen өзүңдүн чыныгы ким экениңди тааныйсың. Андан кийин бул жашоодо эмнеге келгениңди билесиң. Ошентип 3-чү этапта Аллахым ошол сенин кыйынчылыктарың үчүн сага бул жашоодо чоң белектерди берет. Sen өзүңдү таанып, өзүңдү тапкандан кийин жашоо sen байкабагандай, sen көрбөгөндөй болуп